Assalamu алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналын көрүүчүлөр. Кутман күнүңүздөр менен. Кара суунун Мамажан айылындабыз. Мамажан айылындагы холодильниктеги көчөттөр. Бүгүн ушул көчөттөрдү бир катар дайын айтам. Көпчүлүгү сатылып бүтүлүп калды. Азыр мына ушул алмурутты мен алдым. Мына көчөттөрдү алдым. Руслан, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келип бек. Руслан, жүр бир катар көчөттөрдү көрсөтүп кал. Эмне калды, эмне калбады? Түркиядагы көчөттөрдөн. 100 миң көчөттөн бир 10 миңдей эле көчөт калды азыр. Азыр 10 миңдей гана көчөт калды. 100 миңден. Сатылып бир алып кетти. Мына туугандар, холодильник ичиндеги көчөттөр. Бир катар тааныштырып кам, кайсы көчөттөрүм калды, кайсы калбады. Ошо чекеден баштайлы. Мына өзүбүз эге турган көчөттөр. Галабал деген алма көчөт. Бирок өзүбүз бар, анан гиляс өзүбүз эге тургандар. Булар өзүбүз эге турган көчөттөр дейт Руслан. Эге турган көчөттөр. Булар сатылбайт. Ооба. Мундан деле бар, бирок өзүбүзгө алып койгонбуз да. Мына ал жерде Көчөттөрдү айт да, эмне көчөт дегенди атасыңар өзүңөр? Өзүбүз мына галабал деген алма тиккенбиз былтыр 1 гектар ашыгыраак жерге. Быйыл дагы 2 гектар толуктайбыз. Галабалды. Анан ошол 1 гектар жерге экспериментальный кылып не өссө, ошо не көчөт болсо, не сорт болсо ошонун бардыгын тигебиз да. Анан ошол жерде кайсыл сорт, кайсыл өсүмдүк жакшы болуп, жакшы сатылган болсо, кийин ушул аймакка ошону жайылтабыз. Кайсыл сорт не болот, ошодон көбөйтөбүз буюрса. Бул нага окшойт. Мына алмурут нак. Нашван аты көп экен мунун. Юнуская красавица деген нактан 200 түптей калды. Мына кивинактан дагы бир 10-20 түптей калды. Корейский кивинак. Корейский нак жанагы. Корейский кивинак деп аткан. Анан мына жаңгактарыбыз калды. Жаңгак көчөт мына. Бул жаңгак көчөттөр. Эмне сорт? Бул Фернор Чартлер 4 сорту бар. Бул Фернор экен. Бул Фернор, Бул сууга чыдамдуу сорт да. Мынакей гүл бүшүрү менен турат. Гүлдөйт. Муну экселе гүлдөйт. Биздин жаңгактан айырмасычы. Бул кыйыштырылган. 1 жылдык шаг эле мөмө бере берет да. Анан өтө көп болот булар. Жүзүмгө окшоп шагырап алат да. Бул жаңгак калды. Өрүктөрчү? Бул өрүктөр асылында биздики бизнес план, баягы бизнес максатында болгон үчүн эрте пышкан өрүктөр. Майдын 5-и, 10дору баягы ысык шактарга эгиле турган өрүктөр. Мындан бир 200-300 эле калды. Мынакей. Ошол бул өтө Микадо деген өрүк, өтө эрте гүлдөйт. Будан бир 5-10дой бар. Микадо экен. Бул эң эрте. Бул 22 апрелде бушат. Түркиянын өзү шартындачы. Охо. Биз жакта 5-10 майда бушса керек. Бул анан шабдалы көчөт. Шабдалы бул поздный сорты, шабдалы. Шабдалдын кечки сорту. Sweet Lady деген ооба. Sweet Lady деген. Кеч пышканда өзүңүз билсеңиз кымбат болот да. Сентябрдын 15-20-сынан нары бышып берсе, салкынак жерлерде дагы Sweet Lady деген шабдалы. Подвой Гарнем. Подвой Гарнем турбайбы, сары тамыр. Ооба. Гарнем. Кадимки эле баягы биздин сары тыттын тамырына окшошкон. Мына бадам көчөттөрүбүз бар. Бадам көчөттөр. Гарнем бунуку деле. Мунун тамыры дагы Гарнем. Гарнем бул Ферадуэль деген сорт. Ферадуэль сорт. Бул жакта Ферагнес. Экөө бири-бирин чаңдаштырат. Бул дүйнө жүзүнө эң көп тигилген бадам ушул. Кеч гүлдөйт, үшүктөн сакталып калат. Ушул көч. Азыр окшош кар, жамгыр, минус погода. Кеч калган үшүктөргө сакталып. Дүйнө жүзүндө эң көп тигилген туугандар ушул бадам. Бадам. Анан ушул гиляс. Зират деген гиляс. Бул деле бадам. Мына Макако деген патент бар, кымбат сорт өзү. Кымбат сорт. Туркиянын өзүндө 5-6 долларга алса болот, бирок бул эми бизге башкача жолдор менен келип ал десек болот. Бизге бир подарок болуп турду. Айва калды, бир 10-20 жүздүн тегереги. Жүздүн тегереги айва калды. Бие алма калды туугандар. Слива. Бул жакта слива. Стенли Анжелина деп айтып атпай алгыл экен. Ошол сливалар. Стенли менен Анжелина деген. Black Diamond. Black Diamond. Black Splendor деп бир 5-6 сорту бар. Өзүбүз 10дон тигебиз, калганы дагы бир будан эч канча калбады.
Мындан эч канча калбады, Башты түгөндө. Бuyakta алмаларыбыз бар, алмаларды да. Мына скина. Булар скина. Туугандар мынакей скина өзүн өзү чаңдаштыра турган гилас. Подвой максимум. Максимум 4. Максимум 14. Ушулдай эле көчөт калыптыр да азыр, Алмадын 5-6 түрү, өрүктүн 2 түрү, нактын 2 түрү. Скарлет спур, алма. Скарлет спур деген. Полукарлик. MM106 дагы булардын бардыгы. Бuyakta алмалар. Бияктагы алма. Күн жылып башталса керек тагы сезон. Жамгыр токтоду эми сезон кайра башталса керек. Эч канча көчөт калбаптыр да уже. Сатылып бүттү калганы. Сатылып бүттү Кудай кааласа. Баларын айтып коё канчадан экен, баларын сурап. Баллары ошо $4. Бардыгы. $4. Жаңгактан баштап алма, гилас, шабдалы бардыгы $4. Мына туугандар, көчөт холодильникте даяр турат сиздерге ылайыктуу көчөттөр. Эгерде көчөт алам дей турган болсоңуздар, Русланга чалыңыздар, эмне бар, эмне жок, кайсы калды, кайсыл жерге жакшы көчөт түшөт. Сиздерге жерден анализин, жер шартын бирге аныктап аласыздар. Мына туугандар,